Ош технологиялык университетинде гуманитардык технологиялык колледждин коомдук жана табигый илимдер борборунун коомдук илимдер бирикмесинин окутуучулары жана студенттери улуу тарыхка жол салган улуу инсан Алымбек Татка Асанбий уулунун 225 жылдыгына арналган иш-чара өткөрүштү. Иш-чараны коомдук жана табигый илимдер борборунун жетекчиси Альбина Таштемирова ачып, Алымбек Татканын эл үчүн жасаган эрдиги, мекенчилдиги жана тарыхтагы орду тууралуу айтып өттү. Сөзсүз түрдө тарихи инсандарды бизге ушундай жаркын жашоону тартуулап келген улуу муундагы өткөн ата бабаларыбызды эскерип жүрүшүбүз керек демекчи мен. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө студенттер тарабынан даярдалган сахналык көрүнүштөр, ыр-бийлер жана этнофуршет сунушталып, катышуучуларга өзгөчө маанай тартууланды. Уулунан айрылгандан оор азап бар бекен. Бирок эл үчүн, жер үчүн Ошондой эле иш-чаранын алкагында Датка мурасы эл эсинде аттуу сүрөт конкурсу жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр сыйланды. Бул сүрөт конкурсунда бул жакта көрүп жатасыздар, студенттерибиз өздөрүнүн колунан жараткан эмгектери турат. Мына ошол эмгектерди атайын комиссиянын негизинде баалап, ыраазычылык баракча жана биринчи, экинчи, үчүнчү орунду уюштурганбыз. Анда эмесе коомдук жана саясий ишмер Алымбек Татка Асанбий уулунун 225 жылдыгына карата уюштурулган Датка мурасы эл эсинде аттуу сүрөт конкурсунда активдүү катышкандыгы үчүн Рафикжанова Шадия ыраазычылык баракчаны сыйланат. Коомдук илимдер бирикмесинин башчысы Улукбек Элчибеков жеңүүчүлөрдү куттуктап, университеттин атынан дипломдорду жана белектерди тапшырды. Бул иш-чара тарыхый инсандардын эл алдындагы эмгегин даңазалоого, студенттердин патриоттук сезимин жана чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталган маанилүү маданий жана тарыхый иш-чара болуп өттү.